بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбару саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салават саламдар болсун. Аллах субханаху ва таала бүгүнкү күндө, ыйык жума күнүндө мечитке басып келген кадамдарыбыздын ар бирине бирден сооп жазып, бирден күнөө кечирип даражабызды жогорулоткон болсун. Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр болсун, сиз менен бизди бүгүнкү күндө ибадатка, мечитке келүүгө, парыз амалын аткарууга мүмкүнчүлүк бергенине. Бүгүнкү жума темабыз, жума хутбасынын темасы аялдын ислам дининдеги орду жөнүндө болот экен. Аялдын милдеттери, аялдын укуктары баарыбыз билебиз. Ислам динине асылгысы келген адамдар, асылгысы келген талаптар көбүнчө ушул тема боюнча баштайт. Исламда аялдарды кордойсуңар, 4 аял аласыңар, мурас бербейсиңер, кол көтөрүп урасыңар. Анан аларга жооп бергенге кээ бир учурларда өзүбүздүн илимибиз жетпей калат. Өзүбүз мусулман болуп туруп, мусулманчылыкта эреже кандай экенин билбейбиз. Көпчүлүк учурда ислам дининдеги эреже менен каада салттагы эрежени адаштырып алабыз, алмаштырып алабыз. Анан чичалап кетебиз дагы, айтышып кетебиз, урушуп кетебиз. Көпчүлүк учурда ошол эрежелерге өзүбүз амал кылбагандыктан ал эрежени исламдан эмес деп элестетип алабыз. Буга көпчүлүгүңүздөр кошулат деп ойлоймун. Анткени чын-чыныга келгенде көпчүлүгүбүз мусулманбыз. Ата бабабыз мусулман болгон үчүн мусулманбыз. Балким адамдардын динге чакыруусу менен исламга бекем болгонбуз. Кандай болсо дагы бир туугандарыбыз, көпчүлүгүбүз терең маалыматыбыз жок. Алла субханаху ва таала я айюхан-насу тaqu раббакум, ey адамдар, силер таквалык кылгыла. Жаратканга жакын болгула деп кайрылганда адамдар деп кайрылган. Аялдар деп кайрылган эмес, эркектер деп да кайрылган эмес. Эркектерге да, аялдарга да кайрылган. Исламда аял менен эркектин орду бирдей, урматтуу жамаат. Бирдей. Жоопкерчиликтери бирдей. Кудайга болгон тиешелүү, Кудай таалама тиешелүү болгон ибадаттарда, милдеттерде эки тараптын жоопкерчилиги бирдей. Эки тараптын укугу бирдей. Эркек 5 мал намаз окуса 5ке кирет. Аял киши 6 мал намаз окусун деген жери жок. 5ке кирүү үчүн. Туурабы? Эркектин байлыгы нисапка жетип, ал нисабына 1 жыл өтүп, андан кийин 2,5% зекет чыгарсын десе, аял кишинин акчасы көбүрөөк болсун деген жери жок. Зекет бериш үчүн. Исламда негизи аял менен эркектин деңгээли бирдей болгон. Бир-эки маселеде гана эркек жогору турган жерлери бар, ага дагы токтоло кетебиз. Кайсыл бир адамдын көз карашы жок, эркек жогору болот, аял киши төмөн болот деген болсо, ал көз караш исламга тиешеси жок. Исламга катыштуу маселе эмес. Адам баласы күнөөгө бара турган болсо,
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Құдай Таалам адам баласын жаратқанда нафсini қошы жаратты. Ал нафсыға еркіндік берілді. Қаласа тура жолда жүрет, қаласа адашат деді. Ким ошол нафсini тарбиялап тура жолда жүре турган болсо, ал жеңишке жетти деді. Ким аны тарбиялай албай, контроля албай, адаша турган болсо, ал банкрот болду дейді. Erkek kişi деген жоқ, аял киши деген жоқ. Демек исламда еркек киши күнөө иш кыла турган болсо, жазасын көрөт. Ошол эле жазаны аял киши кыла турган болсо, аял киши көрөт. Еркек азыраак жаза көрүп, аял киши көбүрөөк жаза көрбөйт. Исламдагы көз караш. А бизде андай эмес. Бизде еркек урдаса жараша берет, уурулук кылса, бети жок болсо еркекке жараша берет. Тура эмес жүрүп койсо эми эркек да, жигит да жараша берет. Аял кишиге келгенде андай болбой калат. Бул көз караш бизде коомчулукка таандык көз караш. Балким каада салтка таандык көз караш. Балким биз аялга көбүрөөк көңүл буруп, аны болушунча сактап, бирок колубуздан келбей калганда адашып кете турган болсо, ызалангандан көбүрөөк кордоп коюшубуз мүмкүн, бирок бул туура эмес көрүнүш. Исламда сооп амалдарын кылса бирдей даражасы болот, күнөө кылса бирдей төмөн болот. Эркекке лугота жок. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. İslam dini келгенге чейин араптар жаш кыздары төрөлгөн, наристе кыз бола турган болсо көмөп сала турган болгон. Ал нерседен тыюу салды дагы, сил кыяматта сураласыңар деди. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Эмне себептен ал кыз болгону үчүн гана аны өлтүрүп салдың, көмөп салдың дейт. Эмне үчүн өлгөнү жөнүндө ал сенден сурак алат дейт. Эмне үчүн сиздин уулуңузду жакшы окууга окутасыз дагы, кызыңызды жакшы окууга окутпайсыз? Эмне үчүн сиздин балаңыз жакшы бал ала турган болсо, 50 сом, 10 сом, 100 сом бересиз дагы, кызыңызга аны бербейсиз? Эмне үчүн балаңыз каалаган оюнчукту алып бересиз дагы, кызыңызга андай оюнчук алып бербейсиз? Мечитте баарыбыз таква болобуз, бирок чын-чыныга келгенде бала менен кызды ажыраткан арабызда толтура. Уулду жакшы көргөн арабызда толтура. Уулду жогору койгон арабызда толтура. Бул жакшы нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну үчүн жиберилген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ма акрамахунна илля карим, ва ма аханахунна илля лаим. Yaglibna kulla karimin ve yaglibuhunna kulla laimin dedi. Ayaldı kim hurmattaydı? Жомарт, жакшы адам hurmattaydı dedi. Al ayal apası bolsun, al ayal eje karındaşı bolsun, al ayal jubayı bolsun, al ayal kızı bolsun. Kim hurmattaydı, silaydı dedi? Жомарт erkek dedi. Münözü жакшы erkek silaydı dedi. Kim ayaldı kordoydu dedi? Мүнөзү жаман эркек колдойт деди, кордойт деди. Деңгээли төмөн адам кордойт деди. Аң сезими төмөн адам кордойт деди. Алар көбүнчө жомарт мүнөзү жакшы адамга үстөмдүк кылат деди. А бирок мүнөзү начар адам аларга үстөмдүк кылат деди. Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Силерге өч алууда өтө ибрат сабак бар. Ошол өч алууда силерге жашоо бар деп Куранда Кудай Таалам кайталаганда, эркиндикте жүргөн адам менен эркиндикте жүргөн адам тең болот деген, кул менен кул тең болот деген, аял менен аял тең болот деген.
Аял менен эркек, эркек менен аял бири-бирине кетет деген эмес. Кудай Таалам Куранда имандууларды мактаганда Ахзаб сүрөсүндө иннал муслимина вал муслимат, чынында иман келтирген эркектер жана иман келтирген аялдар дейт. Мусулман болгон эркектер, мусулман болгон аялдар дейт. Чынчыл эркектер, чынчыл аялдар дейт. Эмнеге бирге кошуп айткан? Себеби Кудай астында даражасы бир экенин тасыктагысы келген. Чынчыл аял кайсыл деңгээлде болсо, чынчыл эркек ошол деңгээлде. Намаз окуган аял кайсыл деңгээлде болсо, намаз окуган эркек менен бирдей болот деген. Орозо кармаган аял орозо кармаган эркек менен бирдей болот деген даражасы. Бирдей боло турган болбогондо бир гана муслимин эркектер, муъминин эркектер, садикин эркектер, сабирин эркектер, хашиин эркектер гана деп кайталай берет да. Ислам дини бекем сактоого чакырган 6 нерсе бар. Аларды мусулман адам сакташ керек. Биринчиси дин, экинчиси нафс, үчүнчүсү акыл, төртүнчүсү намыс, бешинчиси байлык, алтынчысы тынчтык. Ушул нерселерди адам баласы сактаганга милдеттүү. Ушул нерселерге дагы ким зыян келтире турган болсо, аял киши жазасын алат деди, эркек киши жазасын алат деди. Урлук курган эркектин дагы колу кесилет, урлук кылган аялдын дагы колу кесилет деди. Зына кылган эркек үй бүлөлүү болгон болсо же үйлөнгөн болгон болсо ташбаран болот деди, аял кишинин деле ташбаран болот деди. Бирдей болгон. Намаз эркекке парыз, аялга дагы парыз. Жаза дагы бирдей болгон, урматтуу жамаат. Бирдей караган. Аллахтын динине чакырганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң биринчи келип кимге кайрылган? Хира үңкүрүндө Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип динди жеткиргенде үйүнө келип эмне кыларын билбей калган учурда ага ким жардам берди? Ким көмөк көрсөттү? Хадича энебиз болгон. İslam жолунда, İslamдагы эң биринчи Алланын жолунда жанын курбан кылган ким болгон? Умму Ясир аял киши болгон. Газаттарда, согуштарда мусулмандар жеңилип бара жатып качканда алардын намысын козгоп мен качпайм, силер качсаңар дагы деп согушкан аял киши болгон. Меккеден Хабашага, Эфиопияга хижрат кылганда аял кишилер кошо хижрат кылган. Мадинага дагы хижрат кылганда аял кишилер кошо хижрат кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 2000ге жакын хадисин Айша энебиз гана риваят кылган. Урва ибн Зубайр, Az-Zubayr ibn al-Awam деген сахабанын кичинекей баласы, табииндердин улуусу болгон Урва ибн Зубайр, Абдуллах ибн Зубайр деген мыкты жоокер сахабанын иниси болот, Az-Zubayrдын баласы болот. Ошол Урва ибн Зубайр эмне дейт? Фикх илими боюнча, медицина илими боюнча, ше'р, арабтардын ырлары боюнча Айша энебизден артык билген адам көрбөдүм деген. Бул сөздү айткан сахабанын баласы Абдуллах ибн Мас'удду көргөн сахаба, Усман ибн Аффанды көргөн сахаба, Хазрат Алини көргөн сахаба, Зайд ибн Сабитти көргөн сахаба, Абу Убайда ибн Жаррахты көргөн сахаба. Илимдүү болгон. Биз келип туруп өзүбүз байкабастан аялдарды кордоп жиберебиз. Исламда, мураста көпчүлүк учурларда
эркекке караганда аял киши көбүрөөк мурас алат. Bir erkektin, kaytış болгон erkektin артынан kim kaldı? Артынан bir kızı kaldı, артынан bir ayalı kaldı, артынан bir tuğan erkek inisi kaldı. Bir kız, bir ayal, bir tuğan inisi kaldı. Bilesizler mi kanday bölünöt? Kızı jarımın alat. Kалтырган мурасın жарымын kızı alat. 50% kızı alat. Murasının 8'den 1'in ayalı alat. Oşunda 1 milyon kалтырган bolsa 500 mingde kızı alat, 125 mingde ayalı alat. Kalganın bir tuğan alat. Oşol ele adam bir kız, bir ayal, iki bir tuğan erkek kалтырган bolsa kızı jarımın alat, ayalı 8'den 1'in alat, kalganın janagı 2 erkek bölüşüp alat deydi. Oşol ele adam 2 kız kалтырып, ayal kалтырып, bir tuğan kaltıra turgan bolsa, 2 kızı jarımın emes 3'ten 2'sin alat. Kалтырган байлığın 3'ten 2'sin alat. 1 milyon som bolgon bolsa 666 ming somdu alat. Koşumça ayalı 125 mingde alat. Kalganın janakı bir tuğan inisi alat. İslamda ушундай урматтуу жамаат. Сиздин көз карашыңыз кандай, менин көз карашым кандай рол ойнобойт. Бирок сиз менен мен көз карашыбыз динге дал келбей турган болсо, дин деп эсептебейли, дин деп көрсөтпөйлү. Ушул нерсени көпчүлүгүбүз билбейт, урматтуу жамаат. А көпчүлүгүбүз эмнени билет? Мураска келгенде эркектин үлүшү 2 эсе болуш керек дегенди гана билебиз. Кайсыл учурда 2 эсе болот, кайсыл учурда 1 эсе болот, кайсыл учурда жок эркек албайт деген тема жок. Андай түшүнүк бизде жок. Айрыкча мураска келгенде көбүнчө кыздар албай эле калат. Аларга эч нерсе тийбей калат. Исламдан эмес, урматтуу жамаат. Мейли сиз 5 мал намаз окуган болуңуз, мейли сиз Кыргызстандын атактуу молдолорунун жанында жүргөн болуңуз, сакалыңызды койгон сакалчан болуңуз, сүннөт кийим кийинген, сүннөткө бекем адам болуңуз, бирок Кудай Тааламдын парызын аткарбасаңыз күнөөкөр болосуз. Ал нерсени аткаруу кээ бир көзгө көрүнгөн ибадаттардан жогору турат, урматтуу жамаат. Аны бербегениң эмне? Бул жакта сүннөт амалдарга бекем болом дегениң эмне болуп калат? Өзүбүздүн диндер, диндеш бир туугандарым, өзүбүздүн маалыматыбыз жок ислам дининен, эрежелерден. Аялды үйдө камаган исламдан эмес, урматтуу жамаат. Таптакыр исламдан эмес. Аял үйдө отуруш керек болгондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын газаттарында аялдар чыкпайт эле да. Аялга билим бербеш керек болгондо Айша энебиздин өзү илим албайт эле да Пайгамбарыбыздан, урматтуу жамаат. Өзүбүз үйдөгү аялдарды кордоп, дин душмандарыга исламды жаман кылып көрсөтүп атабыз. Кемчилик исламда эмес, кемчилик кимде? Кемчилик менде. Кемчилик кимде? Менде. Кемчилик кимде? Сизде. Адамдык табиатта, адамдык сыпатта. Көңүлүңүзгө жакканын кыласыз, жакпаганын кылбайсыз. Сырттагы адамга ким жаман болуп көрүнөт? Ислам жаман болуп көрүнөт.
Алар исламды жамандайды. Булардын дини ушундай дейт. Дин андай эмес. Менин түшүнүгүм туура эмес. Менин күргөзөрүм чоң эмес. Менин илимим терең эмес. Ошондуктан мен туура эмес кылып жатканым менен алардын чатагы жок. Ал нерсе мен өзүмө дагы жетпей калып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам баят алганда ансарлардан араларында аялдар болгон. Биринчи баяатта болсун, экинчи баяатта болсун. Аял кишини урматтап Куранда аят түшкөн. Аят эмес, аяттар түшкөн. Аяттар гана эмес, сүрө түшкөн. Мариям энебиз Иса алейхиссаламдын апасын атына Куран сүрөсү түшкөн. Күйөө менен келише албай калып Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип эреже сураган сахабанын аты эмес, ошол талашкан тактыкты билгиси келген деген Ал-Мужадила деген сүрөсү бар. Келиңиздер урматтуу жамаат. Албетте Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди. Өтө жакшы заманда жашап жатабыз. Эркин заманда жашап жатабыз. Ата бабаларыбыз көрбөгөн заманда жашап жатабыз. Өнүккөн заманда жашап жатабыз. Каалаганыбыз каалаган жерде каалагандай намаз окуп жатат. Каалаганыбыз каалаган агым жамаатка кошулуп жатат. Ар бирибизге Кудай Таалам ушундай мүмкүнчүлүк берген. Интернет өнүккөн заман болуп атат, урматтуу жамаат. Ушул нерселерди туура пайдаланып, туура билим алууга аракет кылалы. Жашоого бир жолу келебиз. Кудай Таалам канча өмүр берген, канча жыл, канча күн, канча ай жашайбыз бир гана Кудайым билет. Бар мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, ушул жашоодо болушунча татыктуу жашайлы. Бул жашоого жаратылып келгенибизден кийин эркекпизби? Эркектей жашайлы. Эркектин укугун талап кылганга чейин так милдеттерибизди аткаралы. Аял киши болуп жаралдыкпы? Аял киши катары милдеттерибизди так аткаралы. Андан кийин укуктарыбызды талап кылалы. Жашоодогу ордубузду билели. Көз карашыбыз туура эмес боло турган болсо, урматтуу жамаат, аны туура түздөйлү. Туура эмес көз караштар болсок, аларды түздөйлү, урматтуу жамаат. Туура кылалы. Аны үчүн дагы жооп беребиз. Чындыктан баш тарткан үчүн дагы жооп беребиз. Чындыкты издебеген үчүн дагы жооп беребиз. Балтабай, Тешебай айтты эле, ошолорду ээрчидим деген сөз өтпөйт, урматтуу жамаат. Балтабай, Тешебай эмес. Кудай Таалам эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Көпчүлүк аалымдарыбыз, жол башчыларыбыз эмне деди? Ошону ээрчишибиз керек. Менин оюмча, сенин оюңча деген тема кетпейт, урматтуу жамаат. Эркекти Кудай Таалам аял кишиге караганда даражасыны жогору кылган бир гана маселе бар. Үй бүлө башкарууда. Анткени Кудай Таалам эркекти жаратканда сабырдуулук кошо берип жараткан. Эркекти жаратканда акылыны көбүрөөк иштете турган кылып жараткан. Адам баласы эркек чечим кыла турган болсо, bir маселе боюнча чечим ала турган болсо, көбүрөөк акылын иштете турган кылып жараткан Кудай Таалам. Аял кишини болсо жүрөгү менен чечим кыла турган кылып жараткан. Аял киши жүрөгү менен чечим кылат. Аял киши бат кубанат, бат кайгырат.
бат капа болот, бат-баттан өзгөрүп турат. Анын жүрөгү акылга караганда жогору турат. Эркек үчүн акылы жүрөгүнөн жогору турат. Ошон үчүн кээ бир учурларда кээ бир эркектер ташбоор болуп көрүнөт. Ушул себептен гана үй бүлөнү эч качан жүрөк сактабайт, үй бүлөнү акыл сактайт. Туура чечим сактаганга байланыштуу Кудай Таалам жоопкерчиликти кимге берген? Эркекке берген. Зулум кылсын деп берген эмес. Келишпей калса талагыны бербеймин деп кыйнаш үчүн берген эмес. Жоопкерчилигин алагандан кийин таштап кетип калуу үчүн берген эмес. Айтканын кылбай койсо бакпай коюш үчүн берген эмес. Каалагандай уруп соккулаган үчүн берген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Силердин бириңер, бирөөңөр күндүзү аялын уруп, түнү менен кантип жакындайт деди ага. Кайсыл адамгерчилик сыпат ушуга жол берет деди. Надан бола турган болсо, түшүнүгү жок, акылы жок адам болсо аны күтсө болот. Акылдуу, тарбиялуу, аң сезими жогору адам кандай андай жолго барат деди пайгамбарыбыз. Куранда Кудай Таала мудрибухунна тарбиялагыла, тарбиялап жаткандын 3-чү эң болбой калган деңгээли ургула деген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям урганын уккансыздарбы? Окудуңуздарбы? Пайгамбар аялын урган экен деп. Уктуңуздарбы ушуну бир молдонун оозунан? Китептерден окудуңуздарбы ушуну? Болгон эмес. Эмне үчүн сиз кыласыз? Эмне үчүн мен кылам аны? Пайгамбар сабыр кылган аялына. Эмнеге сиз сабыр кылбайсыз? Эмнеге мен сабыр кылбайм? Өзүбүздүн табиятыбызга карап жараша керектүү жерин алып туруп, керексиз жерин таштаганыбыз исламда туура эмес болот. Туура түшүнүктү билели, туура түшүнүктү үйрөнөлү, туура түшүнүктү кабыл кылалы болушунча өзүбүздү түздөйлү урматтуу жамаат. Аллахым айтылган сөздөргө амал кылууну насип кылган болсун. Баарыбызга болушунча нафи пайдалуу илимдерди алууну насип кылган болсун.